Бүгүнкү тема бул Ахкамул Абар, бул кудук маселеси. Биз дагы эле ошол тазалык китебинде жүрөбүз. Тазалык бөлүгүн бүтө элекпиз. Кудук маселесинде бардыгыңыздар билесиздер, кудук бул таза суу булагы. Муну ошол кудуктан чыккан суу таза болуп эсептелинет. Ичсе болот, даарат алса болот, мисалда тазалыкка колдонсо болот. Бул таза суу. Бирок эгерде ошол кудук неме болуп кала турган болсо, кудукка нажасат түшүп кала турган болсо, бир кир түшүп кала турган болсо, кантип тазалайбыз, ошол жөнүндө окуйбуз. Өзү сууну, бүт нерсени суу тазалайт да, туурабы? Кийимди, бүт нерсени суу тазалайт, бирок ошол суу өзү кир болуп калса кантип тазалайбыз деген маселе да. Бизде буга чейин деле айттык сабактарда. Нажасат деген бар, арабча. Анан кир деген бар да. Эми нажасатты кыргызча которгондо биз кир деп которобуз. Бирок көпчүлүк учурда нажасат деген термин менен колдонобуз да. Ошол нажасат деген сөздү. Себеби бизде мисалы чаң кир, бирок шариатта ал нажасат эмес да. Нажасат бул бейнамаз кылат, булгайт да. Түшүнүктүбү? Айырмачылык ошондо. Чаң, мисалы кийимиңе чаң жукса, кагып намаз окуй бересиң. Мисалы стройкада иштегендер, үйдө жумуш кылганда, мисалы чаң болуп калсаң, тазалап кагып намазыңды окуй бересиң да. Нажасат жууп кала турган болсо, ал кийимди булгайт, бейнамаз кылып коет да. Бул жерде автор айтат: "Би'рун вaqa'a fiha najas aw mata fiha haywan aw intafakh aw mata fiha haywan wa intafakh aw tafassakh." Бул китепте неме кылайлы? Нарыз такып коюш керек окшойт, а? Fasl fil abar, kuduk teması bölümü. Egerde bir kudukka bir najasat düşüp kala turgan bolso, je bir hayvan düşüp, canavar düşüp, al oşo jakta ölüp kalıp, anan şişip, je bölünüp ketse, bayağı ıdırap, maydalanıp ketse, je bolbosом bir Kuday sактасын, bir adam ölüp kaldı. Kudukka düşüp ölüp kaldı da çıga албай. Ошол киши ölüp, адам ölüp кала турган болсо, же bir кой, же ит, ошолар düşüp ölüp кала турган болсо, анда эмне дейт? Yunzah kullu ma'iha in amkan wa illa quddira ma fiha. Ошол суунун ичиндеги бардык, кудуктун ичиндеги бардык суулар чыгарылат. Бардык суулар чыгарыш керек да. Ошентип биз кудукту тазалайбыз. Бардык суун чыгарыш керек. Же болбосом, ошол кудуктун ичинде канча өлчөмдө суу бар? Канча мисалы литр, куб, литр. Канча куб литр суу бар? Ошонун баарын эсептеп, анан ошол суу чыгарылыш керек дейт. Бул жерде шейх айтат, эгерде бул өлүп калды дедик да, айбан ичинде ал эми тирүү чыгарылса, мисалы бир кой түшүп кетти, бир жандык жаныбар түшүп кетти дагы, аны биз тирүү чыгарып алдык. Эгер тирүү чыгарып турган болсок, анда анын денесинде бир нажасат бар болсо, анда суунун бардыгын чыгарыш керек болот дейт. Түшүнүктүбү? Нажасат бар болсо. Ал эми же болбосом, najisul айн, анын турган турпаты нажасат болсо, мисалы чочко. Анын турган турпаты нажасат деп өткөндө окуганбыз. Итте бир аз талаш бар экен. Мисалы чочко чукка, анда суунун бардыгын чыгарыш керек болот. Ал эми эгер баягы немеде нажасат жок болсо, баягы айбанда, жаныбардачы, анда суу чыгара албайт дейт. Бул жерде суу, баягы кудуктун ичиндеги сууну эсептейбиз дедик, ошону ким эсептейт? Ошол өлчөмүн эсептегенде, бул жерде айтат, эки пикир бар экен. Бир алымдардын кээ бирлери айтат, ушул суунун өлчөмүн эсептей турган, мисалы кудуктун ичинде канча суу бар экенин билген окумуштуулардан, ошо илимдүү адамдардан, кесип ээлери да,
эки адис айтса, ошолордун сөзүн эске алабыз дейт. Мисалы, суудун немесин окуган эмелер бар да, мисалы, ченеп туруп канча эме бар, мисалы, тереңдиги канчалык, эни канча, ошону эсептеп туруп суунун немесин көлөмүн чыгарып бере турган адистер бар да. Ошол эки адистин айтуусу менен бир чечимге келебиз дейт. Мисалы, экөө эсептеди дагы 200 литр суу бар деди, же 300 литр бар деди. Ошолордун айтканын кылабыз. Анан имам Мухаммад айтат, 200 же 300 деп айтабыз дейт. Кийинки тема бул кешик маселеси. Автор айтат: "Ва су'рул адами вал фарас ва куллу ма ю'кал лахмуху tahir." Кешик бул баягы мисал бир суу же бир суюктук мисалда бирөө ичти, ошодон калды, ошол кешиги да. Ичкенден калган суусундук, суюктук. Ошонун өкүмү кандай болот? Адамдан калган кешик, адамдын, ошондой эле жылкынын, адамдын, жылкынын, анан эти желген жаныбарлардын кешиги таза. Түшүнүктүүбү? Мисалы, бир адам, мисалы, бир суу ичти, мисалы, бир таанышың ким болбосун, мисалы да, анын артынан сен ошол алып ичсең боло берет да. Мындай, жийиркен 500 керек деген да, түшүнүктүүбү? Ошондой эле жылкы. Эмне үчүн жылкыны? Анан кийин айтты, эти желген жаныбарлар деди. Эти желген мал деди да. Эти желген мал деп, анан жылкыны бөлүп койду да өзүнчө. Жылкы, анан эти желген мал деп койду. Эти желген малга нелер кирет? Мисалы, ошо адал болгон жаныбарларда кой, эчки, төө, мисалда, баягы эти желген канаттуулар, көгүчкөн, чымчык жана башка. Эмне үчүн немени бөлүп койду? Жылкыны. Себеби жылкыда бир аз талаш болгон. Биздин мазхабда деле талаш бар, бирок бизде фатва бергенде эмне дейт? Ошо адал деп, макрух эмес деп фатва берилет да. Макрух бу, макрух эмеспи деген узун талаш бар. Ошону бөлүш, ошону ажыратуу максатында ушинтип ажыратып айтып койду да. Кийинкиси ит, чочко жана жырткыч жаныбарлардын кешиктери бул нажас. Эмне экен? Ит, чочко, анан жырткыч жаныбарлардын кешиги нажас. Ал эми мышык, анан ээн калтырылган тоок, жырткыч канаттуулар жана баягы үйдөгү баягы жылан, чаян, чычкан, ушулардын кешиги макрух. Макрух бул жактырылбаган, Ал эми эшек менен качырдын эмеси кешиги бул шектүү, күмөндүү, талашта. Ошондо эгер мисалы бир сууну эшек ичип кетти, же болбосо бир качыр ичип кете турган болсо, ошол сууга даарат алат, анан эмне кылат? Таяммум кылып коет. Даарат алат, анан таяммум кылат. Вал-арак му'табар бисур. Анан бир мисал жаныбардын териси эмес, тери, аккан, чыккан, денеден чыккан тери бар го. Ошол тери тазабы, таза эмеспи дегенде, буга чейин баягы кешиктерди окудук го. Ошол өкүм берилет. Кайсыл жаныбардын кешиги таза болсо, анын териси деле таза болот. Кайсыныкы нажасат болсо, анын деле тери нажасат болот. Түшүндүк да? Анан автор айтат, эгерде мисалы курманын немеси, компоту, суу жок болуп калып, курманын компоту бар болсо, ошого даарат алса болбойбу деген маселе. Биз буга чейин окуганбыз, баягы кайсы сууларга даарат алса болот дегендечи, ал жерде компотко, сок, баягыдай суусундуктарга, кола, фанта жана башка шире эмелерге даарат алса болбойт дегенбиз. Туурабы? Бирок бир гана ушул курманыкында бир аз талаш маселе бар экен да. Курманын компоту эмес экен бул. Бул айтат,
Автор айтат, бул компотко чейинки мындай бир аз эле мындай прозрачный болот дейт, ал делечи. Таза болот, мындай тунук суу сыяктуу болот дейт. Бир аз эле суудан айырмаланат дейт да. Ошондо талашкен. Имам Абу Ханифанын көз карашында дарат алса болот дептир Имам Абу Ханифа. Ал эми Абу Юсуф жок, таяммум кылсын дейт. Имам Мухаммад болсо дарат алып, анан таяммум кылып койсо болот дептир. Баягы шектүү суу өкүмүндө сыяктуучу. Бирок бул жакта автор айтат, фатва бергенибизде эмне дейт? Андай компотко дарат алса болбойт деп айтабыз дейт. Туурасы эмне? Компотко дарат алса болбойт. Эми ал компот болуп калды, суу эмес да. Түшүнүктүүбү? Темала эме түшүнүктүү болдубу маселе?